ушул ала качуу кыздардын адам укугун одоно бускан бир көрүнүшү кыздар ала качуу болот да. Ошон үчүн бүгүн өтө белгилеп анан кийин несі бұл ата-энеге тийгизген таасири. Ата-энеге тийгизген таасири 18 жылдап, 20 жылдап өстүргөн кызын эле анан бир күнү бир жерге ойлогон, не кылбаган бир жерге барып, анан кийин биз кулду курдук, анан башка кылдык деп эле бир кишилер келип эле, анан кийин уже ошол ата-эненин дагы өзүнүн көз карашы болгон да, кызына болгон максаты болгон көз карашы эмнеси, алардын дагы эмнелери талкаланып эле ойдо жок эле бир жерлерден куда күтүп, не кылып ошого не кылып атат да. Бунун таасири кандай болуп атат? Үй бүлөгө туура ошентип мына изилдөөлөрдүн негизине таянып карасак, азыр ажырашкандар үйлөнгөндөрдөн ажырашкандар да көбөйүп атат да. Үйлөнгөн санына караганда ажырашкандын жылына, күн сайын, айына караганда ажырашкандар да көп болуп атат да. Вот ошон үчүн буга себептин эң чоң себептердин бири ушу ала качып үй бүлө күткөн дагы болуп атат. Себеби бул жерде баягы бири-бирин сынабастан, бири-бирин мындай жылдызы келишпептир деп коет бизде кыргыздардачы мурундан эле сөз бар. Вот жылдыздары бири-бирине келишпей, айткандарын түшүнбөй, максаттарын түшүнбөй, кыздарыбыз жана өзүнүн нелерин айтып көрсө, келечекке максаттарын, күйөөсү, анын жана үй бүлөсү ага каршы болуп, ошондо бири-бирин түшүнбөстөн бул дагы чоң себеп болуп атат да. Ортодо кимге кыйын болуп атат? Кыздардын ата-энесине, жигиттердин дагы ата-энесине. Не кылбаганда азыр балдарды үйлөп, үй жай кылдырышты эле эмне да, бир топ чыгым биздин кыргыздын салты аябай тереңдеп кетип, бул керексиз чыгымдардын баардыгы көбөйүп кеткен, эки тарапка тең эле кыйын. Бирок экөө чыгышып жашай албагандан кийин анан күндү уруш талаш болгондон кийин анан арга жок ажырашка. Дагы эң кыйыны кимге билесиңерби? Эң кыйыны ошол ортодо калган балдарга кыйын. Ортодо балдар калып алып туруп, анан эмне кылса эркек жигиттерге деле, аялдарга деле андан кийин да турмуш бүтөт да. Жакында көрдүкпү биз? Ушул сокулукту болуп өткөндөн көрдүңөрбү? Өгөй атасы эмне кылды? Кийинки эмнеси, баланы көгала кылып сабап, милицияга чейин түшүп, анан кийин мынагу энекин тарап болуп атат, күйөө тарап болуп атат да. Күйөө тарап болуп, ортодо бала запкы көрүп, больницага чейин эмне кылып атат? Күйөө жакшы, күйөө менен дагы жашаган атат. Эми ошончолукка жеткирген кийинки кадамы ойлонушубуз керек да. Ал баланын кийинки кадамын ойлонушубуз керек. Уже ал атадан коркуп калды, анын уже сүйлөсө эмнесинен өмүр бою коркуп эмне кылат да. Вот ошон үчүн ала качуу бул үй бүлөгө дагы чоң таасирин тийгизип атат. Биздин жанагы эмнелерибизди кыздарыбыздын тагдырына балда чаап, анан дагы кыздардын эң баягы кандай таасири? Бул насилие дейбиз го, баягы зомбулук деп. Кыздарчы эмне кылганда ала качуу, мени айылга барсам, эмнеге барсам, мени ала качат деп, ала качуудан коркуп жашайт бизге уже эмне кылгандан кийин. Ала качуудан. Себеби аркасынан бизде кандай жигиттер ээрчийт, эмне көрөт, анан бир күнү сурап эле, анан кийин ошодон коркуп жашайт да. Бул дагы чоң эмоционалдык, психологиялык зомбулук да. Вот ошон үчүн сиздердин көтөрүп аткан маселеңер жакшы. Мамлекетке кандай? Мамлекетке кандай? Мамлекетибиз мынагу бекем үй бүлөнүн бекемдигин эмне кылуу боюнча дагы жылда чакырып таштап, анан ушул боюнча дагы көп күрөштөр жүргүзөт да. Демек, үй бүлөлөр ушинтип ажырашып, анан үй бүлөлөрдө ар бир эмнелерде, айылдарда эмнеде жаңжалдар көбөйсө, үй бүлөдөн башталып, анда биздин коомубуз деле баягы көп эмне кылып кетпейт. Анан кийин жана балдарга пособиялар төлөп, ажырашкандын айынан кедей үй бүлөлөр көбөйүп, анан кийин кыздарыбыз эмне болот? Ошол баягы 16-17, 15 жашында да апарып алып, кийин үйүнө алып келип таштагандары же кесиптен жок, же күйөөдөн жок, же доходдон жок, жана кембагалдардын катарын толуктап, еще дагы 1-2 баласы менен өмүр боюнча ошо кембагалчылыктын сазынан чыга албай калган абалга түшкөн дагы кыздарыбыз көп болуп атат да. Ошон үчүн федерациянын жана бирге аракеттен кыздар кыймылынын ушул ала качуу приоритеттүү багытыбыз. Биз ала качууну ушул өзүбүздүн негизги багыт деп 2021 жылды
ала качуу менен күрөшүүнүн федерацияда жана кыздар уюмдарында бул демилгени дагы эң кубанычтуусу жердеги Нарын кыздар федерациясы, Аксы кыздар федерациясы, Нокен кыздар федерациясы, Өзгөн кыздар федерациясы деп жердеги кыздар уюмдардагы баягы колдошуп атат да. Вот ошон үчүн бул демилгеңер аябай жакшы. 2021 жылдын ичинде кандай дебиз менен жүрөгүмдө бурулай бир да кыз ала качууга жол жок деген иш жүргүзүп, анан ошо максаттарга жетип, ала качууду жоготуп жүрбесек дагы, анын баягы эмнесин санын төмөндөтүп, эмне кылып, бул эми кандай менен барып туруп аны милиция менен кууп, же болбосо балдарды эмне кылып, жанагы эмне кылган эмес, муну түшүнүктөрдү, билимдерди, маалыматты жеткирип. Şunu жигиттердин өзүнө жеткирип, сен ал уурулуп, эми ала качып албаганда жүрөгү жок болсо аны кантип жашайсың эртең деп балдардын баягы түшүнүктөрүн уурулуп кылып атат да, эмнеге кызыгып атат? Татынакай жакшы, анан үйүндөгүлөрдү айтып берет, бул жогорку билим алып келди, уже даяр эмне да, анан ошентип бунун кызын алып келе бер, анан мен сүйлөшүп коем дегенде, анан кийин жанагы кимдерибиз биздин анан ошол жерге жанагы бизге окшогон аксакалдар, мен эми ошолорго кайрылгым келет да, кулдугубуз бар деп туруп аксакалдар уюшуп алып, кыздын ата энесине барып алып, анан кийин түрдүү сөздөрдү айтып, кызды алага качып келгенде биздин энелерибиз чоң күнөөлүү да, эшиктин боюна жата коюп, анан башкасын кылып, кыздардын тагдырын сындырып аткандын иши жок да. Анан бир чындыкты айтышыбыз керек да, бир моундай эмнени стереотиптик көз караштар бар да биздин эмнебизде. Мына биз деле ала качылып келгенбиз, анан жакшы жашап атабыз деп өзүн алдап, кыздарды алдашып атат да, кыздардын келечегине ошо балта чапканын ушулар ичине ойлонуш керек да. Ошон үчүн биздин коомдо ала качуу жат көрүнүш катары кыздардын укугу, кыздардын тандоосу, кыздардын пикири, көрдүңөр канча эмнелер укуктары бузулуп атат, тандоо укугу бузулуп атат. Өз оюн эркин айтуу укугу чыңыртып, аны эч ким укпастан, анан кийин 20-30 аял отургузуп алып туруп, анан кийин ошо дагы эң жаман жери, мен ата энелерге кайрылат элем да, ата энелер кыздарын сатып кетип атпайбы? Эл эмне дейт деген сөздөрүн кылып алып туруп, ушул барган жеринен эртең дейт да, деп атпайбы анан канчобу неберелерин жанагынтип жетелеп келип, балда кыздарын көрдүк, кокола койдой союп туруп, өлтүргөнгө чейин жетип, анан ошондо ата эне жыгап кетип атабы. Ошон үчүн ошо ала качып барган жерде анда эмне дебей атабы. Ошондо деп атпайбы анан эмне кылып, деген дей берет, ал деп келген дей берет. Ошон үчүн биринчи кыздын тагдырын ойлоп туруп, карап, эмне кылып, кызды угуш керек да, кызды угуп, макул десе, эми ала качып барган кээ бир жерлерге кыздарыбыз өзү деле жанагы сүйлөшүп эмне кылып барат. Жок, мен өзүм келдим деп койсо, өзү чечсе тагдырын, анда эртең ата энеге дагы жеңил болот да. Ыйлап келгенде кантип келет? Мени зордоп, үнүм укпай берип койдуңар деп туруп анан ыйлап келет да. Мен диплом алайын деп калдым эле, мындай эмнем бар эле деген көп кыздарыбыздын көзүнөн эмне кылып атпайбы. Ошон үчүн мына адам укугу Кыргызстан бул жерде эмнени айткыбыз келет? Кыргызстан көп нелерге колду коюп, анан кийин ушу атайын ушу эмне боюнча дагы бала детский принудительный баягы ранний браки деген конвенциясы бар ООНдун. Ошого кол коюп эмне кылгандан кийин ошону аткарсын да, Кыргызстанда аткарсын. Андан сырткары дагы кандай резолюция бар? Кыздар деген резолюция бар. Ал жерде да жазып атат. Ар бир кыз өз тагдырын чечсин деп. Ошон үчүн эми артында биз буга кантип күрөшөбүз деген сөздөргөчү биз кантип күрөшүп эмне кылабыз? Туура биз кыздар кандай 18ге чейинки кыздар бул негизинен эки уюмдун эмнелери, алар көчөгө чыгып мынтип жанагынтип көрүп атпайсыңар, мушташып, жакадан алып эмне кылган дагы эмнелер көбөйүп кетти. Алматуран менен башка чабышкандар андай кылыша албайт. Кандай эмне кылат? Өзүнүн пикирин, ойлорун, незин эмне аркылуу эмне кылат? Эмне аркылуу бериш керек? Алар мына интернеттен, эмнеден сүрөттөргө тартып, кол аркылуу тартып, фото менен тартып, дагы кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да, ушу кейстерди чыгарып, историяларды таратып, өзүнүн үнүн ошентип кыздарыбыз кошуш керек да. Ошон үчүн биз бул жылы мына бул жерде азыр аябай жерде дагы анан уюмдарыбыз дагы аябай күчөп эмне кылып калды. Эми буну дагы узартып, быйылкы жылы азыр саныңар
300, 400 meclisке жетip kalsa, kийinki жылы 5000'ge жеткени her bir kız özünün ünün koşup, ünün жазат, пост жазсын, сүрөт чыгарсын, интернетке эмне кылып, WhatsApp'tan жана группалар түзсүн, алар өзүнүн жеткирсин ушул маалыматтарды. Ошондой күрөшүбүздү жүргүзүп, Кыргызстанда Кыргызстан кыздарынын эмес, Кыргызстандын her bir кызы özünün укугунан пайдаланган неге жетишибиз керек да, her bir кызы. Ошон үчүн, эмне үчүн эмнеде карасаңар, ала качууда. Бул эң үчүн ала качканда, мында бай, оокаттуу, кызматта жүргөн менен милиционер же эмнелердин кыздарын ала качпайт. Көрдүңөрбү, ошо теңсиздик болуп атпайбы эмне болот. Ошон үчүн her bir кыз ыйык, her bir кыз экенин жеткизип, кол тийгиз экенин биз ошого эмне кылышыбыз керек да. Ошон үчүн үнүңөрдү кошуп, жаныңарга тегереңерге күндө 1ден 2ден алдына өзүңөр активист болуп эмне кылып жакшы келип атасыңар. Бирок күндө тегереңерге эмне кылып, бермет күндө жаңы кыздар коюш керек да. Берметтин өзүнүн артында канча 100, 200, 300 кыз туруш керек да. Салтанат, силер да ар бир кыз ушундай иш кылышыңар керек да. Ошондой кылып туруп, анан баягы снежный ком деп коет.